Кайырма айылынын атын өзгөртүү жана эстелик тосмосун орнотуу жергиликтүү жана республикалык деңгээлде колдоого алынган демилге. Өткөн жылы саясий репрессиянын курмандыктарын актоо жана көрүнүктүү инсандардын аттарын таанытуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анын негизинде өлкөнүн административдик түзүлүшүнүн башында турган инсанга болгон сый-урмат көрсөтүлдү. Бул Иманалы Айдарбековдун мындан кийинки өмүрүндөгү саясий жолундагы түбөлүктүүлүгүнүн бир белгиси деп ойлойм. Белгилүү акыныбыз Алы Токонбаев кезегинде айткан, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп. Мына ошол Иманалы Айдарбековдун эмгеги түбөлүк деген ушул. Түбөлүк эскериле берет. Бүгүн айылга аты ыйгарылат, буйруса дагы бир убакыттан кийин районго аты ыйгарылат, балким облуска аты ыйгарылат. Бул түбөлүк өчпөс жылдыздар ушинтип адамзаттын жашоосу, кыргыздын жашоосунда улана берет. Мен ойлойм, бул айылга ыйгарылып калуу менен Иманалы Айдарбековдун даражасы ушун менен токтоп калат деп мен айта албайм. Буйруса мындан да чоң аталыштар, мындан да чоң эмгектер дагы баса белгиленет, биздин мамлекетибиз тарабынан сөзсүз түрдө белгиленет. Иманалы Айдарбеков көз карандысыз кыргыз мамлекетинин калыптанышында жана өнүгүшүндө негизги ролду ойногон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. Ал Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүүгө активдүү катышып, анын биринчи жетекчиси болгон. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдабалын түптөгөн. Адам иштеп турган мезгилде жана башка убактарда бир позиция болуп калат экен, бир көз караш, бир баа. Ал эми убакыт болсо, ошонун баарын талдап, таштыктап, бардык нерсени ордуна коет экен. Ошол 5 киши, журт аталышы болгон 5 киши кыргыз тарыхында түбөлүк кала берет деп ойлойм. Ошол кишилердин жанында турган ондогон, жүздөгөн, миңдеген кишилер болгон. Буюрса жакын арада Дариктүү тасманын бет ачары эгемендүүлүк күнүнө байланыштуу көрсөтүлөт деп атабыз. Бул чоң өзүнчө бөлөк иш-чара болот. Мындан тышкары Иманалы Айдарбеков тууралуу тил боюнча иштеп аткан мамлекеттик комиссия бизге жардам берип атат. Биринчи деген атуу ушундай китеп чыкты, жарыкка чыкты орус тилинде. Жакын арада буюрса кыргыз тилинде ушул китеп чыгат. Дагы чоң иш-чара болот. Биз бет ачарды өткөрөм деп атабыз. Азыркы муун тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө жана Кыргызстандын улуу инсандарын эскерүүгө милдеттүү. Иманалы Айдарбековдун ысымы менен аталган айыл көрүнүктүү мамлекеттик ишмердин атына татыктуу, өнүгүүнүн үлгүсү болууга тийиш. Аты ысымы ыйгарылса экен деп көптөн бери чогулуштарда сөз козгоп жүргөн, жергиликтүү кеңешке дагы арыз жазылып, алардын колдоосун тапканбыз. Жогорку кеңешке, анан президент аппарат ошол тараптардан да колдоо таап, буйруса бүгүнкү күнү айылыбыздын Иманалы Айдарбеков ысымын алып майрамдап турабыз. Бул инсан өзү айылдын биздин илгерки социализм, кайырма деген ошол айылдардын тургуну Иманалы, Ниязалы, анан Раймалы деген 3 буртаган болчу экен. Ошол бул инсандын айылыбыз макамын алганына терең кубанычта. Иманалы Айдарбековдун аты расмий түрдө картага бекитилди. Бул өлкөнүн калыптанышында чоң роль ойногон адамдардын атын сактоонун бир жолу болуп эсептелет. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Ала Мүдүн району.